Жумушту калтырбай сиз үчүн азыр ипотека боюнча пайдалуу видео тартып жатам. Азыркы реалдуу абалыбыз мындай: коммерциялык ипотека боюнча негизги пайыздар сом менен жылына 16%, 21% тегерегинде. Бирок банк айткан жарнамалык пайызга ишенбеңиз. Карала турган негизги нерселер: ЭПС, биринчи төгүм, мөөнөт жана күрөө. ЭПС деген эмне? Бул кредиттин чыныгы жылдык баасы канча болот? Мисалы, кыскача айтканда, Айыл банктын пайызы 16% деп айтылып жатат азыр реклама боюнча. Эгер биринчи төгүм 30%дан аз болсо 17%, мөөнөтү 120 айга чейин. Бирок ЭПС 17,34%дан башталат. И ошол аябай маанилүү нерсе да. Азыркы учурда Айыл банктын 1 марттан 1 октябрга чейин негизи акция көрсөтүлүп жатат. Описанияда ссылка болот. Карап текшерип алыңыз. Элдик банк 16%дан башталынат, 10 жылга чейин акциясы тоже бар экен да. М-банктын Мой дом деген компания акциясы бар экен, 10 миллион сомго чейин берилет. 10 миллион бул где-то 113 миң долларга чейин да. Мөөнөтү 120 айга чейин. Бирок караңыз, биринчи 36 айда 16% экен, бирок 37 айдан баштап 19% экен. Ошону да текшеришиңиз керек. Бүтүн убакытта 1% болобу же 3-4 жылдан кийин өзгөрүлөбү, көбөйөбү? Бакай банктын пайызы 17%тен башталат экен. Валюта менен сом менен 17% экен, бирок доллар менен мындан көбүрөөк болушу мүмкүн. KCB банк 18%тен башталат экен. ЭПС 25. Карасаңыз, мисалы буга чейин Айыл банкты карап окуп бердим да. 16% годовая ставка деген. Бирок ЭПС 17,34%. Эми Бакай KCB банк менен салыштырганда, KCB банктын 18% дейт экен годовая ставка, бирок ЭПС 21% экен. Карасаңыз, айырмасы аябай чоң экен. Ортосунда 3%дан өйдө айырмасы бар экен. Оптима банк 19%тен башталат экен, и Оптима банктын мөөнөтү 84 айга чейин эле беришет экен. Кай бир кардарлар сурашат да, канча айга ипотеканы алышым, канча жылга алайын. Мисалы, сиз калькулятор менен санаганда, мындай, мен эсептегендей, 5 жылда бүтөм десеңиз 7 жылга алыңыз. 8 жылда бүтөм десеңиз, анда 10 жылга алыңыз. Негизи эртерээк жапсаңыз, банк менен сүйлөшөсүз. Биз эртерээк акчасын жаап бүтүрөлү деп. Андан мен негизи орусча айтып коеюн: лучше так, чем вы потом просрочите платеж. Кыйналып төлөбөй калганда, пеня түшкөндө мунусу эң жаман ипотека кредит аркылуу. Ипотеканы алганда 5 суроо беришиңиз керек. Сөзсүз, ар бир ипотечный кредит банкка барасыз. Кредитный специалистке 5 адиске 5 суроо беришиңиз керек. Биринчи, жарнамалык пайыз эмес, ЭПС канча? Биринчи төгүм канча? 30%, 40%, 0% болушу мүмкүн. Кошумча күрөө керекпи? Андан тышкары, пайыз туруктуубу же 3 жылдан кийин өзгөрөбү? Кандай пайыз болот экен 3 жылдан кийин? Комиссия, баалоо, нотариус чыгымдары барбы? Анткени кээ бирде скрытый платежи дегендер болот. Ошону да текшерип аласың. Кредиттин мөөнөтүн эрте жапса болобу? Айып пул жокпу? Айып пул негизи сиз 7 жылга алдыңыз кредитти, 5 жылда жаптыңыз, ошо 2 жылдын хвостигин процентинде төлөйсүзбү же төлөбөйсүзбү эртерээк жапсаңыз? Төлөбөйсүз десеңер, банк десе, бул банктын условиясы жакшы экен деп эсептелинет. Бардык маалыматты комментарий описанияга жазып койдум, окуңуз. Саламатта калыңыз.